Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биздин сабагыбыздын темасы көптөн бери талкууланып келген жана көпчүлүк биздин институтта кызыккан тема Кыргыз-Алтай этно-маданий байланыштары. Мисал үчүн ушул тема боюнча мен 91-жылдан бери иштеп келатам десе болот, силер билесиздер. Эгер биздер ушул тема боюнча кандай талаалык иштер жүргүздүк деп сөздү баштасак, мындайда 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгына карата биздер Илимдер Академиянын мүчө корреспонденти Абылбек Асанканов жетектеген экспедиция болуп, Красноярск шаарынан талай изилдөөлөрүбүздү баштаганбыз. Эмнеге Красноярск шаарынан? Себеби Красноярск шаарынан бир аз ары өткөндө Энесай дарыянын орто агымы деп коет, ошол жактан баштап кыргыз эстеликтер башталат. Мына биздер көрүп турган эстелик бул болсо чулум жоо таштары деп коет. Чулум жоо таштары. Мына кыргыздар болсо ар кайсы согуштан кийин калтырган издери бул албетте согушта каза болгон жоокерлердин сөөктөрү коюлган жер. Мына чулум жоо таштары деп коет. Бул тараптан баштап биз ата бабаларыбызга Куран окутуп, андан ары жыла баштаганбыз да. Эгер азыркы орус транскрипцияда Енисей болсо, бул Енисей боюнча көптөн бери мындай Энсай, жок Энесай деген талкуулар жүрүп атат да, бирок болсо жергиликтүү эл Энесай деген. Башынан баштап ушул дарыяны Энесай деген. Ошон үчүн биз экспедициядан келип, бүт ким ошол топонимика, жер, суу аттары боюнча изилдөөлөрүн жүргүзсө, талай изилдөөлөрүнүн негизинде ошону айта баштаган. Энесай. Жергиликтүү жазуучулар, жергиликтүү изилдөө жүргүзгөндөр, илимпоздор Энесай дешкен. Энесай. Албетте биз 3 республиканы биринчи экспедициянын ичинде кыдырып келгенбиз. Анан Хакасияга келсек, Хакасияда мисал үчүн музейден баштайбыз да. Музейге келсек эле хозяйство Хакасов, древнехакасское государство деп жазганда, бирок ичиндеги буюмдар бүт байыркы Энесайлык кыргыздарга тиешелүү буюмдар. Ошон үчүн дароо профессор Асанканов сунуш кылды да, биз тарыхый чындыкты жазышыбыз керек де. Эмнеге музейде хозяйство Хакасов деп турат? Хозяйство Кыргызов болушу керек. Древнекыргызское государство деп. Ошондуктан биз кийин 15-жылы барып калсак, бүт оңдолгон экен. 12 жылдын ичинде оңдолуп калыптыр. Азыр Хакасияга, Абакан музейине келсеңиз, бүт тарапта древнекыргызское государство. Хозяйство Хакасов деп. Хозяйство Хакасов, хозяйство Кыргызовка бөлүнгөндө. Ал эми биз этнографиялык изилдөө менен эрежеси боюнча кетсек, албетте биринчи биздин изилдөөбүз бул болсо биздин этникалык бир туугандыгыбыз далилденет да. Мисал үчүн, эгер биз кыргыз урууларын алсак, биякта негизги уруулар жазылган, байкап атасыңар. Ал эми биздер андан ары мына билип алгылада, мына Бостон, Тейит, Кыдырша, Дөөлөс, Канды, Жоо кесек, булар болсо ичкилик уруусу болуп чыгат да, мына. Анан кийин биздер андан ары кетсек, мына Алтай уруулары. Так карап көйсөңөр, ошол же болбосо булар Кыргызда чоң уруунун ичиндеги урук, Алтайда өзүнчө чоң уруу. Же болбосо Кыргызда чоң уруу, Алтайда кандай бир уруунун ичиндеги урук. Алтайда сөөк деп коет, бизде уруу, урук деп коет. Мына бүт баарын окуп чыксаңар, Алма, Тара, Байлагас, Богускан, Бурут, Диркит. Бурут азыр Кыргызстанда көбүнчө сакталган жок. Бирок буруттар Кытайда көп кезигет.
негізінен Тарбағатай қырғыздары бұл бұрут уруусу деп эсептелет. Мисалы үчүн Кыпчак уруусунун ичине аябай көп уруулар кирет да, мына Ак Кыпчактар, Хотон Кыпчак, Көдөнчү Кыпчак, Кызыл Кыпчак, ар кайсы Кыпчак уруунун ичиндеги уругу боюнча уламыштар бүгүнкү күнгө чейин элде сакталып калган. Мына башында мен китебимди көрбөдүңөрбү? Мен ошол китепте бүт кандай уруунун пайда болушу жөнүндө эл ичинде, Кыргыз элинде жана Алтай элинде кандай уламыш сакталган, мен бүт барын ичине камтыганга аракет кылдым. Албетте биздин ооз-эки чыгармачылык абдан мындай түпсүз деп койсо болот да, дагы тапса да болот. Мына Тумат Кыпчак, Жаят Кыпчак, өзгөчө Тумат Кыпчакты мен аябай издедим да. Туматтар Алтайда бар, биякта Кыпчактын ичинде Тумат Кыпчак жок. Бирок Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облуста, Синжан Уйгур автономиялык районунда, ошол Актоо райондун ичинде Тоймат Кыпчактар бар экен. Анан азыркы Саха Республикасы Якутияда Туматтар Кыпчак эмес, өзүнчө бөлөк чоң уруу катары бар экен да. Мына ар кайсы уруу боюнча мына изилдөөлөр жүргүзсө болот. Мисалы үчүн наймандар, Көгүл найман, Кара найман болсо, биздеги наймандар болсо аябай чоң уруу. Алай өрөндө Күчлүк хандын наймандары катары эсептелет. Монголдор кеткенден кийин калган деп, монголдорго чейин келген деп. Албетте Алтай республиканын ичинде эмес, бирок болсо Кемерово облусу азыр Россиянын ошол жакты изилдедик, ошол жакта Телеут деп койгон да азыр. Телеут жана Шор деп жазган. Анын ичиндеги дагы көрүп атасыңар, көп уруулар бүгүнкү кыргыздар ичинде эң көп кезигет. Эгер биз 3 республиканы салыштырып карасак, эң көп кезиккен уруулар мына кыргыздар менен эң жакын. Кызыктуу нерсе, биздер дегенде Тува республикасына келдик. Тува республикасына келсек эле бизге жергиликтүү эл келип айта баштады да, мен атымда кыргыз ат сакталган, мен атамдын атында сакталган, мен фамилиямда сакталган депчи. Негизинен биз изилдеп карасак, Тувада 4 тарабында түштүк, түндүк жана батыш чыгышында кыргыз уруулары компактуу алыга чейин жашай бериптир. Хакасияда албетте кыргыз уруулары аз, бирок мен жана айта кеттим, Хакасияда байыркы кыргыздарга тиешелүү эң көп археологиялык эстеликтер калган. Андан тышкары Хакасиянын өзүнүн республиканын атында байыркы кыргыз ат сакталып калган. Ошондуктан биз Хакасиядан нары түз Алтайга келдик. Ал эми биз бир эле этникалык байланыштар эмес, материалдык маданиятты карап баштасак, дегенде турак жай. Турак жайдын биз бүт тарыхын бүгүнкү күндө Алтайды кыдырып жүрүп карасак болот. Илгерки Савыйма Алачыктан бери бүгүнкү Боз үйгө чейин. Жана эгер биз турак жайды изилдесек, тышкы жасалгалары, аттары бүт ошол эле кереге, ошол эле ук, ошол эле түндүк. Бир эле Алтайдагы айырмалары бар. Мисалы үчүн түндүктү чаңырак деп коет, түнүк деп коет. Жана бизде ук, Алтайда уну деп коет. Бирок болсо кийизден жасалган жасалгалары, мисалы үчүн чийден жасалган жабдыктары, мисалы үчүн талдан жасалгандары бир уста жасагандай окшош. Бир уста жасагандай. Жана ичине кирип карасаң, ошол эле, мисалы үчүн дегенде биз билебиз да, биз Боз үйгө киргенде эпчи жагы менен, аял болсо эпчи жагы менен өтөт, эркек болсо эркек жагы, эр жагы мененчи. Анан ошол эле коломто, ошол эле төр, ошол эле төрдө жалаң мындай сый жашы улгайган адамдар отурганы, бүт баары ошол бойдон. Жана ичиндеги эң негизги биздин көчмөн элдин
Отурукташкан элден айырмабыз бул болсо биздин турак жайдан билинет. Эгер биз боз үйдү алсак, боз үйдүн ичинде ар кайсы буюмдун өзүнүн орду бар. Биз мисалы үчүн отурукташкан үйдө столду алалы, биякка да коюп алабыз, биякка да, төргөдө чыгарып коебуз. Боз үйдө андай жок. Боз үйдө ар кайсы буюмдун өзүнүн орду бар. Ар кайсы кийим кечен аялдыкы болсун, баланыкы болсун, мисалы үчүн чыгдандан өйдө, идиш аяктан өйдө, эгер үйдө кичинекей ымыркай болсо, ошол жакта бешик турат. Бешиктин үстүндө текче, текчеде аялга тиешелүү буюмдар. Сол жакта алсак, ошол жакта бүт эркекке тиешелүү буюмдар. Пакан ошол жакта. Мына анан кыргызда аябай чоң мааниге ээ болгон бир эле дубалга илген килем бул туш кийиз албетте эркек тарапта болот. Ал эми рухий маданиятта тилдик биримдикке келсек, тилдик биримдик аябай сакталып калган. Аталыштар окшош жана тил окшош. Котормочу жоктоно тилди түшүнүп атышты. Мына комузду билесиңер, оз комуз деп коет. Бирок болсо бир эле мына комузду Алтайда топшуур деп сактап калган да. Анан кийин Алтайда фольклордо оз эки чыгармачылыкта кайлачан кобуз деген ат калган да, комуздан. Бирок комуздун пайда болушу жөнүндөгү уламыштар окшош. Негизинен мен силерге өтүнөт болчумун. Комуздун ар кайсы музыкалык аспаптын пайда болуш уламыштарын билишиңер керек. Сөзсүз. Себеби биз ойлой беребиз, өзүбүздүн маданиятыбызды билебиз депчи. Мындай так суроолор болгондо биз билбей калабыз да. Албетте биз китептер топтодук. Китептер айыптан топтодук. Мына Алтай баатырлар, Маадай кара. Биринчиден албетте Алып Манашты издедик, бирок Алып Манаш жок. Алып Манаш бул изилдөөчүлөр, илимпоздор мындай изилдеп туруп мындай жыйынтыкка келгенде, дегенде мүмкүн Алып Манаш болгон. Анан кийин Манас пайда болгон депчи. Ошону дагы аягына чейин изилдей турган келечек муун болот да. Мына жана топонимикага, жер аталыштарына мен жана токтолуп кеттим. Мына мисал катары бирөөнү эле алдым да. Мына балыктуучу, басбарты, балыкчы, бүт аттар, кара кужур, чибилүү, бүт аттар окшошту. Жана башка тилдеги окшоштуктар сакталып калган. Ар кайсы Алтай элдеринин ичиндеги чалкандар, кумандылар окшош аттар коюшкан да, окшош. Мына бул бүт баары байыркы замандан бери археологиялык казуулардын негизинде табылган Алтай музейиндеги экспонаттар. Мына жана мен айта кеттим. Эгер биз көнөктөр алсак, биз көкөр алсак, чанач алсак, окшоштугу бир уста жасагандай. Элдер кандай чоң миграциялык жол өтпөсө дагы, алар болсо өзүнүн материалдык маданиятын жана рухий маданиятын жоготпой келишкен. Ошондуктан балдар биз азыр аягына чыгып келатабыз. Мына Кочкор мүйүз деген биздин оймо саймалар ар кандай түрүндө сакталган. Биздер билебиз, кыргыз элинин оймо саймалары бул болсо бири мал чарбачылыгы менен байланыштуу, экинчиси өсүмдүктөр менен байланыштуу, жана үчүнчүсү мозаика деп коет, же болбосо кыргыз эли тегеректи кандай түшүнгөн. Ошону сөзсүз кандай бир кол астындагы болгон буюмдун бетине түшүргөнү, тери болсун, кездеме болсун, ошо менен байланыштуу болгон да. Мына дагыла конок тоскондо дайыма чатырга тосушат да. Жана мына
Кыргыз элинде сакталбай калган, бирок Алтайда сакталып калган көмөкөй ыры. Сөзсүз коноктошкондо ошол көмөкөй ырчы келип бизге ырдап берип атты. Ал эми балдар кандай суроолор болсо, суроолор бериңсеңер болот. Суроо мындай же бизде Манас айтышат экен, дедиз. Манас баатырды жана кыргыз элинин маданиятын, кемеңгерлигин, нарт наслин айтышат. Ал жакта бизге окшош эле Манас эмес, Кай айтышат дедиз. Ошо Кайды бир баатырды айтышабы же Алтай элинин маданиятын айтышабы, ошол жөнүндө сурайын дедим. Кайды көмөкөй деп коет да, себеби ал көбөмөй деп коет. Себеби ал терең мындай тамактын түбүнөн чыккандай болот да, анан ошону Кай айтты деп коет. Кай ырдады деп коет да. Мисалы үчүн бүт Алтай дастандарды ошону Кай менен айтат. Жөн эмес. Мисалы үчүн бизде Манасчы айтып атканда мен өтүнө берем, Манасчыны токтотпогулачы депчи. Себеби ал көзүн жумуп алып айта берет го. Көкөтөйдүн ашы болсун, кандай бир үзүндү болсун, өзгөчө кандай бир салгылашуу эпизод болсун, анын көз астында турат да, ошолчу. Анан айтып бараткан адамды кээде болду деп, убакыт өттү деп токтотуп коюшат го. Ал ошону аягына чейин айтпаса, Манасчыга аябай кыйын келет экен да, күч келет экен. Байкадыңар, биз кээ бир экспедицияга жаныбызга белгилүү манасчыларды алып аттык да, өзгөчө Таланталы Бакчиевди. Анан Таланталы Бакчиев айта баштаса, мен дайым өтүнөм, токтотпогула депчи. Так ушундай Алтайда ар кайсы жомокту жана мен небересин айтпадымбы, Алексей Калкин деген аябай белгилүү жомокчу деп коет, Алтайда кайчы дейт да. Аябай белгилүү кайчы. Алып Манашты, Алтай Буучайды, Маадай Караны, Оочу бала, эң чоң Оочу бала биздеги Сайкал сыяктуу да, Жаңыл Мырза сыяктуу. Аябай мыкты жоокер болгон кыз. Анан ошолорду болсо айтып берген адам ошол Алексей Калкин. Ал адам Манасчы сыяктуула күнү түнү менен айта берген да. Анан жакшы, ошол адам болсо мына Саякбай Каралаев менен замандаш болуп калды да, магнитофон болуп, ошол адамды токтотпой жазып алышты. Сиз устачылыгы, ырым-жырымдары, ошол турак жайларынын окшоштугун айта кеттиңиз. Анан ошол кыргыздар менен Алтай элдеринин дагы кандай каада салттары болгон? Бала төрөлгөндө аябай ошол баланы бешикке салганда, ошонун алкыштары, Алтайда алкыш деп коет, биякта ошону коштогон ырлар. Ошолор бүт окшош. Кыз баланы тарбиялоодо аябай окшош. Эркек баланы тарбиялоодогу бүт бешикке салуу, адам үйлөнгөндө мисалы үчүн келинди үйгө кандай алып келет, адамдын өлүмү менен байланыштуу дагы аябай көп окшош мындай адаттар калган. Сөзсүз бир сабакка баатыруу мүмкүн эмес болгондуктан айтылбай калды да. Мен ойлойм, бул келечекте силер баарын ушуну изилдеп чыгасыңар. Анан ушул Республика Алтайга чейин жетесиңер. Ошол жакта биз эмнени калтырып койдук, эмнени аягына чейин карабай койдук, ошону силер карап чыгасыңар. Ошондуктан келечегиңер кенен болсун жана ийгиликтер болсун.